Мугалим деген күндө окуш керек. Баягы 5 жыл окуп койдум университеттен деген жок. Мугалим күнүнкү сабагына күндө окуп даярданыш керек. Мына ушундай принципти тоо тутуп эмгектенген педагогдун бири Борбор каалабыбыздын Октябрь районуна караштуу номер 7 кечки нөөмөттүк жалпы билим берүүчү мектебинин мамлекеттик тил боюнча директорунун орун басары, кыргыз тил сабагынын мугалими Венера Илипбаева. Башка мектептерден бул мектептин айырмасы мамлекеттик программадагы жалпы орто билим албай калган, башкача айтканда аттестат албай калгандар үчүн абдан ыңгайлуу. Жаштар өтүп кеткен, бирок ушу мамлекеттик үлгүдөгү билимди алгысы келген балдар кыздар кезигишет. Бир 30дан, чукулдап 30дан өтүп калган балдар келишет. Бул аябай мындай ыңгайлуу мектеп десек болот да. Биздин мектеп аябай керек деп ойлойм азыркы заманда. Анткени азыр аттестаты жок эч жака бара албайсың. Мен классымды эле айтсам, мисалы үчүн мен өзүм 10-класска класс жетекчимин. Менин классымда 35 жаштагы бир келин окуйт, окуучу. Анан 42 жаштагы өзүнүн балдары чоңоюп калышты алардын, бирок алар азыр түшүнүштү. Аттестат ар дайым керек экенин. Анан кеч эмес деп келип окушуп атат. Аябай жакшы шарт түзүлгөн. Эртең менен окушат, түштөн кийин барып өздөрүнүн жумуштарын алып иштеше берет. Чынында да билим алуу эч качан кеч болбойт. Ар түрдүү себептерден улам мектептеги окуусун бүтө албай калгандар канча жашта экенине карабастан эки нөөмөттө түшкө чейин же түштөн кийин келип окушат. Учурда аталган мектепте эки нөөмөттө ар түрдүү курактагы 115 окуучу окуйт. Аларга 15 мугалим билим берет. Бул мектептин бир өзгөчөлүгү, бир өтө өзгөчөлүгү, бир өтө мындай аракет кылган адамдар, балдар окушат да. Анткени себеби бул жерде окушат, биринчи сменде окушат, экинчи сменде барып кесиптик лицейлерде билим алышат. Бул жерден жалпы билим алышат дагы, ал эми экинчи сменде барышып, экинчи түштөн кийин барышып, кесиптик билим берүү окуу жайларынан окуп, көбүнчө биздин эмебиз бар, келишимибиз бар. 17-чи кесиптик лицей, 93-чү кесиптик лицейлерде барып окушуп, аяктан кесипке окушат да. Кадимки берки мектептердегидейчи, эртең менен келип анан кетип калып, үйлөрүндө жүргөн балдардай эмес, бул бизде окуган балдар. Мындай кандай десем, ушундай иштеген балдар да, иштеген, бир эле ошо жалпы билим берүү боюнча аттестат менен чектелип калбайын, кесипти алайын деп аракет кылган балдар да. Ар түрдүү үй бүлөдөн келген балдар бар, аз камсыз болгон үй бүлөдөн келгендер бар, бирөө карасаң бирөө жетиштүү үй бүлөдөн келгендер бар. Кээ бир балдарды карасаң, жана менчик мектептерден келип окуган, аябай билими жакшы, бияктан чыгып бөлөк жана тил курстарынан окуган балдар бар. Кээ бир учурларда кездешип калат, жаштар өтүп кеткен, бирок ушу мамлекеттик үлгүдөгү билимди алгысы келген балдар кыздар кезигишет. Турмуш шарттын ар кандай да иштеп кетишкен, же мигрант болуп кетишкен, же жашоодо ар түрдүү ситуациялардан калып окуй албай калган балдар келишет. Венера Илипбаева орус тилдүү мектептеги балдарга кыргыз тилинен сабак берип, атүгүл кыргыз тилинде сүйлөй албаган кыргыз балдарында кыргызча сүйлөгөнгө үйрөткөн балдардын сүйүктүү мугалими. Ал 30 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап, чарчоону билбей өмүрүн балдарды окутууга арнап келе жатат. Анткени мугалим болуу бала чагынан эңсеген кесиби. Мугалимдик кесипти мен тиги кенеде бала кезимден бери эле жакшы көрөм да. Ушу мугалимдик кесипке мен өзүмдү ушул атам даярдай берсе керек кичинекей чагымда. Атам айта берчү да, кыздар сөзсүз мугалим болуш керек. Кыз кишинин мугалим болгон аябай жакшы. Бул өлбөгөн кесип десе эле, баягы кичинекей балалык кезимде мен аябай ушундай аң сезимиме сиңирип алсам керек. Мугалим болот, сөзсүз мугалим болуш керек деген. Анан ошентип биздин үй бүлөдө кыздардын баары мугалим болду чындыгында эле да. Бири физика мугалими, бирөө кыргыз тил мугалими, бирөө информатика мугалими дегендей. Педагогдун айтымында кесип тандоодо ата-эне менен окуткан мугалимдердин таасири чоң. Кесип тандоого багыт берген Венера айымдын мектептеги класс жетекчиси Унсунай Жумалиева эжекеси болуптур. Ардагер педагог менен азырга чейин мамилесин үзбөйт. Менин класс жетекчим да аябай ушундай кыйын билимдүү адам экен. Кесипке ошол биздин 5-6 класстан баштап эле даярдаптыр көрсө. Анан бизге бир жолу мынтип айтты да, балдар, силер деген келечекте бир кесиптин ээси болосуңар. Анан ушул кесипти тандашыңар керек. Анан бир альбом алып келди. Альбом алгыла деди да, бир жанагы эле сүрөт тарткан кадимкидей эле альбом. Ошого жыл сайын деди да, жыл сайын кайсы кесипти тандайсыңар, ошол жөнүндө жазып оюларыңар жазып сүрөтүн чаптагыла депчи. Анан мен баштаганда эле баягы атам уже менин аң сезимиме киргизип койгондо мугалим болот, мугалим болуш керек деген. Анан мен мугалимдик кесипти жаза бердим, чаптай бердим. Баягы класстан класска кеткенде улам ошо мугалимдик кете берди.
Анан элдердикин карасаң бир күнү сатуучу болду, бир күнү айдоочу болду дегендей, куруучу болду, өзгөрүп кете берди да. Анан меники ошо мугалим менен башталып, мугалим менен бүттү. Ошо класс жетекчим Жумалиева Умсуна эжей айылга барганда көрүшүп, учурашып, аябай ушундай азыркыга чейин бир эметип турам да, байланышымды үзбөйм ал киши менен. Кесипке ээ болуудан да кесиптик көрүнгө топтоодо тажрыйбалуу кесиптештеринин насааттары, тарбиясы, шыктандыруулары маанилүү. Кыргыз мамлекеттик университетинен мугалимдик кесипке ээ болгон соң алгачкы педагогдук эмгек жолу Тоң районунун Тогуз Булак айылындагы мектептен башталган. Окуп келген теориялык билим бир бөлөк, практикалык билим бир бөлөк экен да. Ушунчалык кыйын кадрлар иштечү. Ошо насаат эжелер, биздин насаатчыларыбыз болчу да. Эжелер бар эле, Дүшөкан эже, Жамиле эже, ушундай эжелерибиз бар эле. Бизди зыңкыйтып отургузуп алып, ар бир сабыбызды текшерип, ар бир кагаздарыбызды текшерип, ушундай бир тартипке көндүргөн. Сөзсүз сен ошо жыл мугалимине катышышың керек, жакшы мугалим чыгат сенден. Сөзсүз олимпиадага бала алып барышың керек деп эле баягы улам көзөмөлдү күчөтүп эле мугалим, жаш келген мугалимди жакшы такшалта берсе эле жакшы мугалим чыгат экен. Ушинтип такшалып отуруп, улам тажрыйбасы артып, кыргыз тилин окутууда мыкты делген методикалык ыкмаларды үйрөндү. Бул кийин кайсы жерде иштебесин балдарды окутууда, аларга сапаттуу билим берүүдө аброй алып келди. Бир окуучум ошо эсимде да, район боюнча 2-нчи орунду алды, анан областка кетти, анан республикага чыга алган жок. Мен аябай ушу 2-3 жыл иштеген жаш мугалим болсом да аябай сүйүндүм, аябай кубанам. Жанагы педагогикалык кеңештерде мактайт. Анан ошентип анан баягы кесибимди мындай аябай жакшы көрүп, балдардын дүйнөсүнө аралаша баштадым да. Балдарды мындай жөн эле окутуп коюп чыгып кете бербестен, балдарды тартибине, ушундай бир жакшы жашоодо, турмушта бир жакшы адам болуп чыгышына мугалим мындай аябай кыйын түрткү экендигине, ошол өзү себепчи экенин көрсөтүшүбүз керек экен да. Мугалим өзү сабагын жакшы билип, жакшынакай жүрүш турушта, тартип тарбияда жүрсө, балдар да ошондой болот. Балдар ошону ичиткен. Тажрыйбасы арткан сайын университетте сабак өткөн, педагогдун кандай болушу керек экенин кулактарына койгон насаатчы агайы Бектурсун Алымовдун айткандарын жадында сактап, аны иш жүзүндө аткарууга аракеттенди. Үзүрлүү эмгегинин аркасында ар бир окуучусунун ийгилигине жетине албай кубанды. Насаатчым жана Бектурсун Алымов агай айткандай, ошо жөн эле сабак өтүп чыгып кете бербей, балдарга тартип, тарбияны жакшы берип, ар түрдүү үй бүлөдөн балдар келет. Бар үй бүлөдөн келет, жок үй бүлөдөн келет. Ар түрдүү убакыттар, моменттер болот дегендей. Анан ар бир баланын психологиясына түшүнүп, сүңгүп кирип, ошол балага ар бирөөнү өзүнчө мамиле кылуу керек экендигин түшүндүм бул кесипте. Анан бул кесиптин эң улуулугу, сулуулугу ушундай бир түшүнгөндөн кийин, ушу кесибиңди нактап, мындай дааналап түшүнгөндөн кийин, ушундай бир жакшы кесипти аркалаганыма өзүм да аябай сыймыктанып кетем. Анткени канча баланы колубуздан учуруп, турмуш жолуна канча бала өз турмушта өз ордуларын таап кетип атат. Балдар эми ар кандай болот экен, кээ бирөө жакшы жумуш иштеп кетет экен, кээ бирөө жакшы окуу жайды окуп кетет экен, кээ бирөө чет өлкөдө өзүнүн эмесин таап кетип атат, ордун таап кетип атат. Ар кандай балдар. Анан ушуларды көргөндө мугалимге аябай мындай ушунчалык бир жагымдуу учурушул экен да. Окуучуңдун өз ордун таап, жакшынакай жашоодо жашап атканын көрүү бир мугалим үчүн аябай жакшы сыймык экен да. Мугалимдик кесиптин маңызын терең түшүнгөн соң, ар бир окуучунун сабагына гана эмес, анын ички дүйнөсүнө сүңгүп, түшүнүп, көңүлүн көтөрүп, дем берип, шыктандырууга умтулду. 15 педагог эмгектенген чакан жамаатта оозго алынып, жаш кесиптештерине тажрыйбасын бөлүшүп, үлгү боло алды. Бул мектепте завуч по ОВР болуп иштейм. Венера Жумагазиевна экөөбүз иштегенибизге аз болгону менен экөөбүз мындай көп жыл тааныштай болуп жүрөбүз да. Венера Жумагазиевна мага жаккан көп жерлери бар. Венера Жумагазиевна ушундай тажрыйбалуу педагог, канча жылдан бери иштеп келатат, балдарга сүйүүсү ошо менен артып эле атат да, азайбай.
балдарга мамилеси аябай жакшы, балдардын баары жакшы көрөт Венера Жумагазиевна деп артынан чуркап беришет. Көп нерсе, көп мероприятияларга даярданышат, көп майрамдарды өткөрөт, өз демилгеси менен да өткөрөт, план менен да өткөрөт. Иши балдар уже ошого көнүп да алышты. Биздин мектептин гос язык боюнча завучу кыргыз тили адабиятына сабак берет балдарга. Аябай жакшы, билими терең. Биздин коллективде аябай чоң кадыр баркка ээ жеке. Мен Венера Жумагазиевнаны только жакшы жактарынан эле билем. Балдарга сабакта аябай жакшы өтөт. Өзү завуч жагынан да аябай бизге жакшы жактарын көрсөтүп, только жакшы нерселерди айта алам Венера Жумагазиевна жөнүндө. Мен аябай сыймыктанам ушундай коллегабыздын бар экенине. Балдарга өзүнчө индивидуально мамиле кылганды билет. Любой коллектив менен тил табышып кетет. Үй бүлөсүн дагы аябай ушундай жакшы тарбиялаган балдарды, кыздарын, балдарын, жакшы эне, жакшы чоң апа дегенде неберелер жөнүндө айтканда тим эле ошол неберени барып өпкүм келип кетет. Номер 7 мектепте кечки нөөмөттүк жалпы билим берүүчү мектебинде окуган окуучулардын мугалими тууралуу айткандарынан улам Венера Илипбаеванын кандай эмгекчил педагог экенин билүүгө болот. Лучший учитель кыргызского, который у меня когда-либо был, потому что Мени окуткан кыргыз тил мугалимдеринин эң мыктысы десем болот. Ар бир окуучуга жасаган мамилеси, чыныгы педагогдун мамилеси. Атыгыл таптакыр кыргызча билбеген, мисалы мага окшогон окуучуларга өзгөчө көңүл бөлөт. Венера Жумагазиевна мен эле эмес, баарыбыз жакшы көргөн мугалимибиз. Мен кыргызча үйрөнөм баштадым. Азамат. Ушу эженин сабагына киргенде мындай кыргызский вайп деп коебу, сезем да мындай. Кыргызча сүйлөтүп, ага чейин айтып кеткендей эле кичине кыргызча жакшы түшүнбөгөн досторубузга дагы көбүрөөк мамиле көрсөтөт, мындай жакшыраак эме кылыпчы. Көңүл бурат. Бизге дагы жеңилирээк болот. Мен мисалы үчүн көп нерселерди кыргыз болгону менен көп нерселерди билбей эткем да, өзүм байкадым. Ошондой көп нерселерди үйрөтөт бизге жаңы. Мындай айтып кеткендей эле подход да жагат да. Чыңгыз Айтматов кыргыз адабиятында чыгармалары көп которулган авторлордун бири болуп эсептелинет. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сахналаштыруу конкурсу болду. Менин атым Бурдеева Виктория, мен 11 класста окуйм. Менин мугалим Венера Жумагазиевна. Венера Жумагазиевна өтө билимдүү, тажрыйбалуу мугалим. То есть она меня обучила полностью грамматике, речи грамотной. Я начала владеть кыргызским языком только благодаря своему педагогу Венере Жумагазиевне. Очень доступно, все объясняет, достаточно, да. Я всю жизнь училась в русской школе, и перейдя в эту школу, за короткий промежуток времени она полностью меня научила разговаривать на кыргызском языке. Орус тилдүү мектеп болсо да, билим берүү министрлиги тарабынан белгиленген окутуу программалары, ага байланышкан иш-чаралары кадыресе өткөрүлөт. Бул албетте айтып өткүз түйшүктүү талап кылат. Башында эле жалкоо мугалим, ал жыргаткан мугалим чыкпайт анда. Мугалим деген түйшүкчүл болуш керек. Мугалим деген изденгич болуш керек. Мугалим деген бир орунга турбаш керек да, кыскасы. Азыр өспүрүм балдардын психологиясы такыр бөлөкчө. Илгерки биздин убакта эмес, отур десең отуруп калган, оку десең окуган балдар эмес, азыр башкача ойлонгон Z муунундагы балдарда. Анан ал балдар менен бир мындай кирип эле мынтип жөнөкөй сабак өтүп коюу мүмкүн эмес. Алар менен издеништеш керек. Биз алардан заманбап технологияны колдонгондон алдыда болушубуз керек да. Анткени азыркы муундун балдарына заман талабына ылайык билим берүү абзел. Ал үчүн жаш, күчтүү, билимдүү мугалимдер зарыл. Мугалимдердин күчтүү армиясы баягы Союз убагындагы армия мынтип кетип баратат да. Азыр жакшы, күчтүү, жаш, заманбап мугалимдер келиш керек. Кээде бир күлкүнчтүү окуялар жолугат, жана класска кирип алып тест алып атсаң, тест алып кыргыз тили боюнча адабият тест алып атсаң, бар жазып отурушат. Анан бир Карина деген кыз жазып атса, андан отуруп алып жанагы бир кыргыз бала Азамат демал деп мынтип карап көчүрүп атат да. Дейм, ал иман дили мен күнөөлүйм, такыр кыргызча билбейт да. Бирок ошол жерден жанагы айткандай саламдашканды, турмуш тиричиликке байланыштуу сөздөрдү үйрөтүп, сүйлөшүп, диалогдор түзүп, магазинде, дүкөндө
китепканада кандай кылыш керек, тышка чыкканда көчөдө кандай кылыш керек, ошо элементарный сөздөрдүн баарын сүйлөп кичине үйрөнүп калышты. Бөлөк улут болсо да жанталашып окуп үйрөнгөндөр да бар. Мен ошо жана улуттукка да салттарда аябай кубандым. Ошо орус балдар, башка улуттагы балдар, окуучулар аябай аракет кылып аткарып, ушунда атса, алардын мисалы үчүн жанагы эмелерин эмгегим тепке кетпептир. Кубандым да. Мектептен эмгек жолу башталган педагог мектепте окуу тарбия иштери боюнча, окуу иштери боюнча директордун орун басары кызматтарын аркалаган. 10 жылдан ашык башталгыч билим берүү системасында, андан соң Борбордогу агрардык университеттин Султан Ибраимов атындагы агротехникалык коллежинде быйыл номер 7 мектепке келип иштей баштаган. Бул жылдардын аралыгында ат көтөргүс эмгеги тиешелүү мекеме уюмдар тарабынан бааланып, алган медалдары, ардак грамоталары менен мактоо баракчаларына сан жетпейт. Ал эми орус тилдүү мектепте уюштурган тарбиялык мааниси зор улуттук оюн зооктору, чыгармачылык иштери тууралуу өз алдынча кеп кылууга арзыйт.